Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Өлкөдө нөшөрлүү жамгыр жаап, сел жүрүшү күтүлөт. Өзгө Жогордалдар министрлиги 17-августтан 19-августка чейин туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаан-чачын күтүлүп жатканын кабарлады. Жаандын натыйжасында өлкөнүн Тоолуу жана Тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар. Мындан улам Өзгө Жогордалдар министрлиги жарандарга жана эс алуучуларга эскертүүлөрдү берди. Бийик тоолордо жүрүш жасоону жана саякаттоону башка күндөргө жылдырууну, капчыгайларда жана дарыя жээктеринде эс алуудан убактылуу баш тартыңыз. Өзүңүздүн жана жакындарыңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Эгер Өзгө Жогордалдын күбөсү болсоңуз, тез арада 112 кызматына кабарлаңыз. Чалуу акысыз, түнү-күнү кабыл алынат. Баткенде 90 жаштагы энеге үй курулду. 90 жаштагы Татыбүбү Абилова 54 жаштагы майыптыгы бар кызы менен жашаган жайы жок айылдагы бош үйлөрдө баш калкалап келген. Эненин жашоо шарты тууралуу маалыматтар социалдык тармактарга тарап, Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев мындан 2 ай мурда аларга турак жай курууну колго алган. Бул демилгени облустук мекеме ишканаларынын жетекчилери колдоп, ыктыярдуу салым кошушкан. 2 ай аралыгында 3 бөлмөлүү бардык шарттар менен үй курулуп бүттү. 15-августта турак үйдүн ээлерине салтанаттуу тапшыруу аземи өттү. Umurları uzun olsun, tinçilikte olsun, eşen aman bitkiler, onlara maksat versin, benim yaşımdan versin, netilece canı versin, ketpeslerle kim peyil versin, Allah'a ekber. Облус башчысы Ташбүбү апага үйдүн ачкычын тапшырып, ак өргөсү менен куттуктап, узак жана бакубат жашоо каалады. Баткенде мыйзамсыз акча алмаштырган 2 жаран айыпка жыгылды. Бул тууралуу Улуттук банктан билдиришти. Финансылык жөнгө салуу органдарынын маалыматына ылайык, Улуттук банктын лицензиясы жок. Нак чет өлкө валютасы менен алмаштыруу операцияларын жүргүзгөнлүгү үчүн банктын Баткен облусундагы өкүлчүлүгү тарабынан 2 жарандын ар бирине 17.500 сом өлчөмүндө айып пул салынды деп жазылат маалыматта. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.